Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Барыңыздарга мына белгилүү болгондой, кечээ күндөн бери Баткен областында жүрөктүн ушун алган бир каргашалуу Тажикстан менен болгон кагылышуу болуп атат. Ушул бир каргашалуу окуянын артынан бир көптөгөн үй бүлөлөргө зыян келип, элибиз бүгүн кайгы муңга батып отурган кези. Бүгүн көптөгөн үй бүлөлөр өз туулуп өскөн үйлөрүн таштап, башка бир кошуна айылдарга, мындайча айтканда, артка чекинүүгө мажбур болуп атышат. Анткени бүгүнкү күндө баарыбызга белгилүү болуп атат, аябай абал курчуп турат. Бүгүнкү күндө Москва шаарындагы Улуттар кайрымдуулук фондунун жаштары баарыбыз башыбызды бириктирип, бүгүнкү күндө ошол мекендештерибизди, Баткен элибизди колдоп сбор жарыялаага туура келип атат. Анткени бүгүнкү күнү көптөгөн үйлөр өрттөнүп кетти. Бүгүнкү күнү көптөгөн кичинекей бөөктөрүбүз, агаларыбыз, энелерибиз, ошол жерде бир туугандарыбыз каза болуп кетип атышат, аскерлерибиз каза болуп кетип атышат. Бүгүнкү күндө эмне болсо да ушул жактагы жаштар колубуздан келишинче башыбызды бириктирип, ынтымакка келип, бир муштум болуп, жүрөгүбүздөгү патриоттук сезимдерибизди ойготуп, ыйманыбызды ойготуп, Алла Тааланын жалгыз ыраазычылыгы үчүн бүгүнкү күндө колубуздан келишинче сборду жыйнайлы туугандар. Бүгүн сборубузду жыйнап, Кудайым буйруса жакынкы күндөрдө Баткенге биз өзүбүздүн жардамыбызды сөзсүз түрдө алып барып, өзүбүздүн бул окуяга кайдыгер карабаганыбызды, биз чындап кыргыз экенибизди, айкөл экенибизди, баатыр эл экенибизди дагы да болсо, четте да болсо далилдей берели. Туугандар, Москва шаарында бизге мүмкүнчүлүк көп. Ошол жактагы мекендештерибизге сөзсүз түрдө жардамыбызды аябай берели. Баарыңыздарга ушул окуяга, каргашалуу окуяга көңүл айтам. Ушул зыян тартып калгандарга Аллах Таалам сабыр берсин, кыргыз элиме сабыр берсин. Кудайым буйруса биз мындай сыноолордон өтүп келгенбиз, мындан ары да өтө беребиз. Кыргыз элим баатыр, биз эч качан жеңилбейбиз. Урматтуу элим, сизде салым кошконго мүмкүнчүлүк болбой жаткан болсо, ушул видеону жакындарыңызга бөлүшүп коңуздар. Баарыңыздардан Аллах Таалам ыраазы болсун. Анан дагы эскерте кетүүчү нерсе, ушул каргашалуу окуяга байланыштуу башка улуттар менен же тажик улуттары менен Москва шаарында бир башаламандыкка барып, алар менен урушпоого чакырамын. Мындай башаламандыктарга жол бербейли туугандар. Биз Москва шаарында мигрант экенибизди, бул жакта конок экенибизди унутпайлы. Элибизде, жерибизде тынчтык болсун, кыргыз элим аман болсун.